Саламатсыздарбы, ардактуу телекөрүүчүлөр. Эфирде замандаш залкарлар көрсөтүүсү. Бүгүнкү биздин студиянын мейманы Кыргыз Республикасынын баатыры, Кыргыз эл жазуучусу, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, заманыбыздын залкар инсаны, элибиз урматтаган, сыйлаган, кадырлаган агабыз Бексултан Жакиев. Урматтуу ага, арбаңыз, өзүңүз айткандай, саламатсызбы дегибиз келет. Баягы күнгөн адатыбызча учурашып, ошону менен бирге эле ушул атайын убакыт бөлүп биздин ушу студияга келип бергениңизге алдын ала ыраазычылык билдиребиз. Расында дагы ушул биздин өнөр өрөөнүндө, өнөр айдыңында өзүңүздөй аксакалыбыздын бар экени баарыбызга бир өзүнчө дем берип турат. Биз сиз менен дайыма сыймыктанып келебиз. Сиздердин ушул басып өткөн өрнөктүү баягы өмүр жолуңуздар бизге бир мисал катары ар дайым бир кубануу менен кабыл алабыз. Мына ушул биздин студияга келериңизде биз көп ойлондук, ушул бир кайсы суроодон баштасак экен, агабызга ушул кайсы суроону берсек экен деп. Чындыгында баягы бүгүнкү күндүн муунуна, бүгүнкү күндөгү баягы өнөр адамдарына, деги эле кыргыз элине сиздин албетте басып өткөн жолуңуз кызык. Ошол себептен биздин алгачкы сурообуз да ушундан башталат дегим келет. Мына быйыл буйруса 2016 жылдын күркүрөгөн күз айында турабыз. Баягы тирүүчүлүктүн дагы бир күзүн тосуп отурабыз, Бексултан ага. Ошону менен бирге эле өнөр адамдары үчүн быйыл тарых жана маданият жылы болуп турат. Мына бүгүн болсо ушул экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюну ошого дал келип отурат. Бул дагы кош кубаныч. Ошол бир жакшылыктар менен өзүңүздү дагы куттуктагыбыз келет. Сиздин дагы ошол чоң салымыңыз бар экенин биз жакшы билебиз. Ошол алгачкы сурообуз ушул өнөр дүйнөсүнө кандай келдиңиз эле? Деги эле өнөр бул өзү Кудай сүйгөн же болбосо баягы тегинде барбы, же чын эле жаратылышынан эмгекчил адамдын колунан келеби? Деги эле өнөр дүйнөсүнө келүүнүн өзгөчөлүктөрү кайсылар? Сиздин ушул суроо менен бүгүнкү көрсөтүүнү баштасак. Эми мына көркөм өнөр дейли да. Көркөм өнөр, эми ошонун ичинен мен мына жазуучулук өнөргө жакынмын да. Өзүм менен сүрөтчү деген бар, музыканттар бар, киночулар бар, артисттер бар. Алардын өнөрү деле тааныш. Эми ар ким ар кандай келет го. Эми кээ бирөө мен бабамда кичине апартуураак айткандарын байкап калып жүрөм. Алар бир асмандан бир белги берип, анан келдик дегендей кылат. Андай болушу деле мүмкүндүр. Андай асмандан Кудай Тааланын өзү жиберип аткан бир шык болсо, анда ал кишилер өзгөчөрөөк болот го деп ойлойм да. Алар деле бизге окшош. Менимче мындай, бул таланттуу дейли өнөрпөздөр, мына чымыны барлар жаратылышынан болот. Эгер дээринде болбосо, анан энесинин сүтү менен кошо келбесе, ошолдор. Мындай элди жыргаткан өнөр болбойт. Үйрөнүп алышка болот. Мына китепти көп окуп, маселен, анан кандай жазышты үйрөнүп алгандар болот. Мындай өзүнүн жаратылышынан дээринен келген бир ылхам байкалбайт да, анан андай чыгармалар билинип турат. Окуганда оор, кыйналып окуйсуң да. Ал эми жанагы дээринен болгон жазуучуларды окуганда ушу жыргап окуйсуң да. Ошондой болуш керек. Мен Сиз ошондо кайсынысына киресиз? Ата тегиңизде барбы? Эми анын баарын мен текшерип отурган эмесмин. Ата текте болушу мүмкүн. Чоң ата, чоң апаларыңыз да мүмкүн, тайтайларыңыз. Чоң атам Абир деген бул киши, Абир чечен деп, биздин тоңдо Кыдык деген эл бар, ошонун башкарып жүргөн адам эле, өзү абдан сөзмөр, чечен, калыс, адилет киши. Кыдыктардын оош, кыйыш, чатак-чутактардын баары ошо Абир атам аркылуу чечилчү. Анын атасы менин бабам Дөнөнбай деген чоң санжырачы болду. Таасир болот да, болушу мүмкүн. Анан
men çoğ önem özü bunday yokat menen işi yok. Jalangala baldardın tarbiyası menen жүрgөн işler. Bir neveresin jonuna kondurup, bir önü boğruna kucaktap, bir ön jetele onan, şu gül terip, birdeki oynatıp öyle, şuntu öyle, anan köp nerselerdi ayta özçü. Jomoq aytçu, jomoq emes, olgun siyaqta okuyalarda aytçu, meselen, ertabıldığını köp aytarlar. Ertabıldığını ben bir jolu çoğun özü çoğun koyana deçiyoruz. Sebebi benim bir inim tili gelmey çoğun koyana dep kalıp, sondan çoğun koyana dep koyuyoruz. Çoğun koyana niye ertabıldığını gördün bile dep tamaşalap oşansam, ertabıldığını menin çoğun önemin tayenesi görgön eken deçiyor. Hem bu kalmaktar menen, hem bu özü 1700 yıllar 1600 yıllar bolğun okuyalarda. Oşonda hem a kişi dende jukkan bolsa kerek. Napam özü ne jakşı söylegen sözmөр koşak söyledi. Üylödө kança bala çoğoydуңуздар? Biz bir toylu balдар çoğoyduk. Arasынан kimisi sizge ошо өнөргө жакын болду же өзүңүз эле? Yok, bunda men ele жазчылыкка кеттим го. Мен деле сүрдөчүмүн. Аябай bu элдин баары жазчы боло бербейт, өнөрпөз бере болбойт. Анан буга мындай өзүнөн өзү келип калды да. 3-cü kursda okup жүргөнүбүздө бизди 3-cü kursda okup бүткөнүбүздө. Сентябрда окууга келдик. Түштүк, азыркы Нокен районунан Ленин району. Şu yerге пахтага алып барды. Ana менин оюмда дайыма бир нерсе жүрчү эле. Bu biz soğuş balları olduk. Cesur gelinlerdi abdan köp gördük. Anan bayağı güyoga teyalbay algan kızlar gördük degende. Anışıl yolda şu güyosu soğuşta ölgön bir gelinlerdi jassılı. Bizim Kırgız'ın жазчылары ошол buzulup ketken gelin bolup kalat da. Erki yok, жүрүм турму boş. Şunday anan men taң kaldım. Men özümün jengem ejedeyim. Jana atanın taqdırında Zuhra'da. Agiş hazır var 96-97'de. Muallim bolup жүрgөн. Pensiyada akıl esi şunday tunup, suylasa yünü da tunup. Böyle bu tuğalı içine Amerika baskan. Yani o şu kişi Baykem'de Oğuzgan'dan giyin, Leningradd'ın aldığında 43. yılı kurban boldu. Karagazı geldi. Şu Oğuzgan'dan giyin Getbey muallimine. 5 yıldan aşkı жүрdü. Öz öңdü, tüzdü, sımbattı. Şu tüp-tüz bir жүрdü de bir kıyışık nersesin baykagan eşkim bolgon. Ana men oyladım. Men bu şunday, masalan özümün ele ejede çözüz. Hazır dil ejede. Bizde de gelek jengeleribizdi. Jengede ve ejede çözüz. Bunday gelinlerin bizim üydün saltında kızınday asıra çölede. Hala şunday. Oşul men özüm sakşerim özüm görüp жүрдüm. Niçin bundaylar olur? Yani men şu Sakşejen'de жазsılsa da oylap жүрgөнү жана пахтага барганда, пахта терип жүрөбүз жерди карап да. Ana ошол жерден эле başıma geliverdi. Batele geldi. Emne kандай turmuş tigi bayağı. Göğsü bököme mugallim bolup жүрgөн kezi. Anan tigi Baykem'in askerge ketkeni. Anan uguzgаны, uguzganda da kızık үйde bari otursa почтальон bir жақсы конверт eкен да. Alıp gelip Sakşejen'e жазылыптыр. Konvert. Komandirden. Beriptir, verse berip arası kolundan çıkıp kettir. Ana verip ama ne oldu dese.
балаңар батырдыкка чыгыптыр дептир. Анан да ваш муж погиб, смерть или храбрых деп жазат. Ошонткенен анан тигилер өлдү. Эми өзүм угузуп каламбы деп анан өлгөнүн айтпай, бул өзү 43-жылы апрелде болгон окуя. Июнга чейин, июндун аягына чейин ушу айтпай өзү менен өзү күйүп жүрө бергенде. Анан ошондо болгон. Эми анан ошол чыгарма жана атанын тагдырында анан ошо тиги жегем жөнүндө оюмда да ооба башымда жазылып эле бүтүп атат. Бүтүп анан бирок ал жерде отуруп жаза турган эч шарт жок. Анан ушуну менен келдик. Үйлөнүп алгам. Частный квартирадабыз. Анан баягы жаза баштадым башынан. Баягы. Жазып отуруп эле анан 4-курсмун. Анан бир күнү мындай эмне жазылышы керек билем, бирок сүйлөм окшошпойт да. Тигинде сүйлөм деле окшобойт, бу деле окшобойт. Аз сүйлөм тартылбайт. Анан ошентип турсам бир убакта эле пьеса болуп кетти. Мындай көз ачып жумганча пьеса болду. 4 көшөгө эмнеден башталат, ким эмне деп сүйлөйт, кантип бүтөт, бүтөлө. Анан тиги келин жөнүндө эмес, анын кайнатасы жөнүндө болду. Кайнатасы, анан небереси, анан баягы экинчи планда келин. Анан пьеса кыра көрбөй чүңкөнүп жатып алдым. Чүңкөнүп жатып алсам уктайлы койдум да. Биз мектепте окуп жүргөндө бир мугалимибиз айтты эле, Лелин аябай иштеп чарчаганда 100ге чейин санасын уктап калат экен. Мен 100ге чейин мындай санадым, артынан санадым, так уктайлы койдум. Анан турдум дагы жазып, анан пьеса болуп калды. Бирок сиз эми ошо биринчи анда таанылганда эле драматург катары таанылдыңыз да ошо. Ошо биринчи эле чыгармам ошо атанын тагдыры болду. Ага чейин биринчи курстан ыр жазып, кесиптер кырлары чыгып жүргөн курсташтарым бар болчу. Кээ бирөө биз мектепте окуп жүргөндө ырларын окуп калчубуз. Ошо жазып турчу, анан мени эч ким жазат деп, жазууну ойлойт деп ойлобосо керек. Ошол атанын тагдырында өзүңүз жана башыңыздан өткөн айтып атпайсызбы, ошо баягы оор күндөрдө реалдуу турмушту жазгандыгыңыз үчүн ар бир кыргызга жеткен да, ошол чын элечи ар бир кыргыз өзүнүн кайгысын, өзүнүн ошол чөлкөмүндөгү өзү көргөн нерсени ошол драмадан көрөт эмеспи? Эми мындай мен көп эле Кыргызстан боюнча да, көп эле жерде болдум. Айыл апа тоодо, ойдо эс алып жүргөн, кээде жол жүрүп баратканда сурая беришет. Азыр деле айрыкча мындай улгайыбыраак калганда. Жаштар көп беле бербейт го. Мурда жаштар деле сурачу. Бул өзүңүздүн башыңдан өткөн турмуш дейт, ошо чынбы? Кээ бирөө айтчу, ой, бул биздин турмуш эле, каяктан билип алдың? Эми өкөттөн эле туура. Себеби мындай турмуш ар бир үй бүлөдө болду. Жана согуштун азабы, кайгысы, үмүтү ар бир үйдө болду. Кетти, кара кагаз келет. Кээ бирөөнүн кара кагазы да жок, эмгиче жок, Кабары жоктору бар. Бектурган ага, мына ушул атанын тагдыры чындыгында сиздин алгачкы чыгармаңыз, ушундай алгачкы бир укмуштай өмүр бою сиздин ушул тарыхта атыңызды алтын тамга менен калтырган чоң окуя болду да, мындайча айтканда өзгөчө драматург катары укмуштай сонун чыгарма болду. Ушундай жүрөгүңүзгө жакында кайсы чыгармаңызды атагыңыз келет? Ушу атанын тагдырына окшоп кеткен. Бул деле бир өзүнчө балаң сыяктуу болсо керек, өтө жакын. Мен жүрөгүмө жакын эмес нерсени жазбайм. Жаза албайм. Баардыгы жакын. Жок, жаза албайм. Такыр жазылбайт мындай. Такыр эле мындай жазмакерлик жөндөм жок сыяктуу болуп калат да. Бир нерсе козгойт, ылкамдайсыңарбы? Мына ошол болбосо жазылбайт баары эле. Эми албетте баары бирдей болбойт. Ошону айтам. Баары бирдей болбойт. Бир кайсы чыгармаңызды жакшы көрөсүз деп
suragan uçurlarda bolot. Anı men oşonda vayil жооп berdim эле. Bir chet өлkөлүk turistler gelipdir da bizge. Jaylooga barsa bir çaban ayal 7-8 balası var eken çırıldap eşikte oynap dursa biri turist ayal suraptır da balanız göröken Кайсысын жакшы көрөсүң деп. kaysinisini jakşı, kimisini jakşı görösüň dese, kimisi orup kalsa şonusunu jakşı göröm. Ansarında emine piyesa bir teatrda jakşı koyulat, bir önünde naçar koyulup kalat. Oşo naçar koyulgan piyesa jakında. Жакыныраак. Бүгүнкү күндө сиздин көңүлүңүз канчалык деңгээлде ушул ыраазы болосуз бүгүнкү драматургия маселесине же болбосо бүгүнкү пьесалардын тагдырына же бүгүнкү театрларыбыздын тагдырына? Sen jana eň birinçi soraň bolbodu, önörpozluk Ооба. degende. Ооба. Önör adamı degende. Ağı şyk jöndöm geliş. Bul uşka baylanyşyp kedet bu dele. Oşo omunda hiç tasir albay, adam yaşay albayt. Ayrıkça görkөm önörpozdu işte jaganda, işte emgektengende. Al tasir janağı birinci özümden atam, çöyrü, uruşup talaşıp durgan baldardan, ten tuşlarından da alasın. Anan muallimlerden, benim şu mektepte muallimlerim mıktı oldu bu. Anan Moskvada okuganda kino senaristlerinin kursunda, Azer'de dünyaga ataklı adamlardan okudum. An tiyatr aralashtirgan şu dövüşalar, teatrdan şu atağın çıkarganlar menen şu degende işleştim. Ona Mukem Muratbek Rızkuluk oldu. Darkül Güyükov oldu, Sabire Gümüşali oldu. Sayrakül Balkıbekova. Anan şunda birinci rolü öken İskrar Ayımkulova. Şunun barıyla anan rejissör Jalil Abdülkadirov oldu, hudojnik Torupov degen. Şulardın barınlarına işte şu alar menen men jöneli başyke oturup bere albayn. Oşo tigilerden aytgany göňülüme toora gelbese talaşa berem. Men özümkün dalilde hareket kılam da. Dalil deyim. Yani oşondan ulam tigi Sayra Gümüşali özü meni gök degende orça oturup alıp siyinin desin. Antpeşen bolboy. Özüңdün bir düşünügün, göz garaşın bolsa, oşonu sen oynay turgan artistke, rejissörge da jetkirişiň gerek. Bir uşu atan tagdyrynda ele. Ya portret, o soğuşta ölgen onun portreti menen Akılbek'in söyleşken jeri var. An oşol epizod takrarlı çıkpayt. Mukem Akılbek anın dublörü de koyat. Abdaşım Göğün. Rejissör Jalil Abdülkadirov, avtarı men. Törtöbüze erteň menen gelebiz düşke çeyin. Jok. Repetisyonda oturabız. Geçinde gelebiz. Kalgan artistler da gelet, jüret. Boş. Sandal jürgenler narazı. Şunda jüretan. Bir günü Mukem oturup. Ben bir nerse görseteyin. Sizler sındagılaçı dedi. Repetisyonu zaldın ortasına çıkıp alıp gür kurup, bir tiyak urunup, bir uyak urunup. Dedi, bir üçeviz yaşıp gitti. Jalil varvalangda tura alıp, Mukem uçaktap kaldı. Oy Muke, bir jumadan beri kayda jürdünüz. Dayar ile turuvaya dese, dedi. Dep, iktisini çap. Bul degen bolbay kaldı dedi. Bul degen Atilla olup kaldı dedi. Bul degen Egor Buluçop olup kaldı dedi. Alar Kırgız emes dedi. Biz Kırgızdın qaryasını oynaşıyoruz dedi. Men tappay atam, sen rejissörsün, tap Jalil'de. Oturup aldı. O daha oturup tün içinde çıktı.
Jalil Karaköl'den çıkartılgan. Hani Karaköl'de gelip jatıp turgan jeri şampan kombinattın yanında kaynatasınıkında. Hazırkı Manas prospektisinin doğru. Meniki yazık Malada Jaşkı var diyeminin Jibek yoludan tömönürüp Kuryonkayıp gazete veriyor çasını kvartara. An Hurunza göçesinde birinci hafta ozdun ayaldaması var. Başka ıskamayıkada oturup alıp söyleşip oturarız jalli koyuz. Karangı tün hafta oz tünkü birge deyiriz. Yani oturup olan jalli ayttı. Aşağı portret menen söyleşip durup koysun. Kudayarla vatan dedi. Vatan anamı nasıl başkası dili jetet. Oşonu alı bile salbaysın dedi. Ben ayttim. Sen kolundan gelbesi aldı yürüsün. Sen onu tap. Oşunda oturup birden ötüp gitti. Avtobuslar toktadı. Yani köz vuruşa gitti. Akır yürüp otur. Kıskartıp aytkan. Yakalaştık. Ben de omcan başka salla koyup götürü vurmayın barlı. Oşon bir götürü vurayın desem tiyit de üçtü gel. Özü menden durlu anan ol vurlu. Kıymıldat alba koydum. Manal koy. Tiyişpeyin de antim bal koydum. Kısası al yolun bir özümenen jö, men bir özümenen jö gettik. Belinski göçesinen men ara Jaşkı var daga çeyip gittim. Andan alı içiyorum. Bu öde jö gitti. Yani kısası bir iki günden mükemmel tav aldı. Janagı komuzdu ilinip turgan kom. Portretinin aldında komuz ilinip turat da oşonda mınday degen sözü var. Olotbek, men ele karaysın, emne sağındım, men de seni sağındım. Kusa oldum kulum. Gelsençi, gel urdap bersençi, komuzungu, güğüngü sağındım, ırığındı sağındım. Komuzungda kaçan kolun alasın deyince, anan oşo bıraktı komuzu alıp geliyor. Bu komuz jönlenip turaverevi dedi. Mukem. Komuz hazır, Akılbek'tin Avuşkan'ın uğulu. Hep duruyor komuzdumda boruna sual öyle. Monologunu aytıp koysalar, sağ zalda oturan yaş karı jöngör alçımaz, ila oturup koysa. Ya şunday olur, çıkarmacılık degen al bir de tavlat bir gerekti nersesi de. Deyde tavıl bayağılar. Ana biz jana mukem gürkürüp şakırıp oynaganda biz çöz yaşıp ketip kuvattaganda mukem şu joopkerçilik bolbosa oy jarady dep koyveretilekti. Mukem izdengen ba çağırmaçılıkta abdan. Talant, çoğun talanttуу işin joopkerçiligi de çoğun bolat. Bana bağır menen, allar menen, Bakeneje menen işte. Sovet Begüm, Şaltayip menen göz ötüp gitti. Andan ona Satval Dalbayıp menen ben bir top piyeselerimde çoğun rollerde oynadım. O Dalbayıp da çoğun artist, talantlı artist. Bu mıqtı artist bol oturgan Asılbek Özbek boldu. Anan yağı bilmeli Murat Aylip bile. O Akılbek Murat Aylip. Akılbek Murat. Bu da çoğun artist boldu. Ular da mıqtı artistler boldu. Bular жаңыдан rollerin oynap başlaganda çaçırады. Zaman özgördü da. Бексултан ага мен жана сурооңузду ошон үчүн сурап атам да, сиздердин убакта театрдын орду да башка эле. Бүгүн деле ошондой эле жаш бир топ таланттуу балдар иштеп атат да. Эмнегедир театрдын орду көтөрүлбөй атат да. Ошону сурап атам да. Сиз кандай деп ойлойсуз? Бул эмне заманбы же кандай? Театр bu talantlı adamlardan el kur bolboyt. Doğru. Bolot. Bu zaman bana egemendүүлүктөн кийин madaniyat karoosuz kaldı da.
кароосуз калды. Бул дайыма кароо, көз салуу болуп туруш керек. Бул искусство, маданият, ыры болобу, күүсү болобу, театры болобу, киносу болобу, бул камкордукка муктаж да. Эрке баладай нерсе. Эрке баладай, зээндүү эрке баладай нерсе да. Ага ошо камкордук, туура мамиле болбосо, ал өзүн өзү жоготуп коюшу мүмкүн, жана таланттуу артисттерибиз маселен. Өзүнүн талантын абайлабай калышы мүмкүн. Мен баарын эле жанагы айлык аз, гонорар жок дегенге айдап келе бергим келбейт. Ал дагы роль ойнойт. Бирок мындай жанагындай камкордук, көңүл буруу, сыйлоо, маданиятты урматтоо болбосо, ал көркөм өнөрдүн адамдары өзүнүн ким экенин байкабайт. Байкабай калышы мүмкүн. Ошон үчүн алар байкабаса, өзүнүн иштеп аткан ишине кайдыгерирээк мамиле болот. Мен жаттап сүйлөп коеюн дейт. Жанагы мукемчилап, маселени издебей. Болот, жетет, ушундай болуп калат да. Мына бизде азыркы мына Кыргыз драма театрында ушу Бакен эжеден, Күйкө эжеден, Сабир эжеден, Саатбектен, ушулардан кем эмес, Артисттер бар да. кем эмес артисттер бар, бирок ошол деңгээлге булар ошол өздөрүнүн деңгээлине жетпей калды. Алар ошолор ушу жана мукемди, Бакен эжелерди жоктотпой турган артисттерибиз азыр картайып атат. Чоң ролдорго жетпей калды. Роль аткарайын десе жанагындай мамиле жок. Чийки спектакльдер чыгып калды. Бир-эки жолу ойноп, да? Бир ойноп, эки ойноп, анан басып кетсе, көңүлдө келбейт. Эми ушундай жагдайда биз эми маданият министерствосун күнөөлөп эле жатып калмай баягы адатыбыз бар. Бирок эми негизи бирөө ушуну мойнуна бир жүк кылып артып, ошонун жоопкерчилигин алыш керек да. Муну эми ал артисттер жасабайт. Жок, жалпы мамлекеттик саясат болуш керек. Министрликтин деле кудурети жетпей калат. Анан жалпы мамлекеттик камкордук саясат болуш керек. Ошо саясатка анан могу көркөм өнөрдүн ишмерлери мындай уят сыятыбыз менен жооп беришибиз керек. Негизи эле баягы өзүңүз айткандай кыйын балалык чак, кийинки баягы совет доорундагы сиздердин Фрунзе шаарындагы студенттик мезгилиңиздер, жана ошондой эле ушу жана ийгиликтер, анан бир сиз өзгөчө өнөр адамдары менен замандаш болдуңуз да. Азыр театрдагы эле канча 5-6 кишинин атын айттыңыз, ар бир алтын тамга менен жазылган. Ошол эле учурда баягы жазуучулар союзунда да ошондой залкарлар менен замандаш болдуңуз. Сиздин өзүңүздүн мындай устаттарыңыз жөнүндө же замандаш залкарларыңыз жөнүндө эскере аласызбы? Жок. Мага суроолордо берген, мен жоопто жазган. Устат шакырт деген болот. Бул мына Кыргыздын руханий дүйнөсүндө бул устат шакырт комузчуларда болгон, акындарда болгон, манашчыларда болгон. Төкмөлөрдө, Акындар, төкмөлөр. жазма акындарда. Жок, жазма, илгери Кыргызда жазма акын жок кезде. Төкмө акындар. Анан могу бизде жазуучулук өнөр пайда болгону мындай баягы салттуу устат шакырт жазуучулукта жок. Ал устат шакырт деген эмне? Маселен акын бир өнөргө каныктыруу, үйрөтүү, такшалтуу, таптоо, ошо таптоо. Бул ошо устаттык жана шакырттык болот. Ал эми биздин мындай мага таасир эткен, таалимин алган
Bizim Kırgızdın önünün birinci Manas. Jomoktorubuz. Şu jomoktu men ayabay көп okudum. Anan mına biz Kırgız Sovet Adabiyatın negizlegen döşarlar menen çoğu aralaş işlep plenum konferensiyalarda alar menen teң jarışıp söz talaşıp fikir talaşıp süйлöşüp durduk da. Yani bir-birimizni kuattagan da sındagan uçurlarыбыз boldu. Bular mına Tügel Sıdıkbek, Ali Tokunbayev, Kasım Ali Jantoş, Kasım Ali Bayalinov, Mukayla Bayev. Mukayla aytты, görбөй калдык. Алар мурунку согуштан өтүп калды. Турузбекти görбөй калдыk. Жомартты görбөй калдык. Бирок алардын чыгармаларын окудук биз. Ana Jusup'tun Azal Orundasın mektepte biz koyup 8. klas, 7. klasta şu Furuncadan görüp barıp ana men koyup oynap ayabay maktalganбыз. Gestede maktab yazgan. Oşol tigi bizdin ЦК kısımdın sekretari Borbuyut degen yazgan. Jana Erkin Borbuyut nagası eken. An gestede yazgan. Altın kızdı koygunbuz. Biz üniversitede Kasmalı Bayalıt'ın Jantoş'tun Kurman Bey'in koyup жүрдük. Bunun barıyla talim, janağı önür Ustad Şakir bolboğunu menen bizdeki kadimki akınlarımızdagıday, komşularımızdagıday. Biroq buların tasiri değil. Oşonda öyle Orus adabiyatı, dünyölük başka adabiyat. Orus diline ataklıların çağırmaları kotorulup çıkıp durçu da. Oşonlardı jantalaşıp okuduk. Анын баары эле таасир тийгизди. Ислам ага дагы бир суроо, мына Манас миңде биз эми сиздин баягы Ополтодо эмгегиңизди аябай жакшы билебиз. Ошону менен катар эле мына Манастын кысылган вариантын мен чындыгында ошо сиздин китебиңизди окуганда көп маалымат алдым десем болот. Ошол китептин негизинде көп студенттер менен иш алып бардык. Чындыгында себеби чын эле жанагы 4 томду окуп бүткөндөн убакыттын баягы тардыгы ошол эле учурда элге жеткирүү маселеси дагы бар. Ушул Манаста баягы ЮНЕСКОда 2003-жылы сиздин баягы мектептерди, жерлерде мектептерди куруу боюнча, ошо Манас мектебин ачуу боюнча көп иштер жасабадыңызбы? Ушунун бүгүнкү күндө акыбалы кандай? Бүгүн ушу бир канчалык деңгээлде аябай чоң иштер болду эле. Бүгүн деле манасчылар аябай чоң иш жасап атышат. Бир аз угуп атабыз, Манасты түнү менен айтып, бир канча күн жетүүгүн айтып дегендей. Бүгүнкү күндөгү ушу Манас эпосуна сиз ушу Саякбай Каралаевди көргөн инсан катары чын эле ушу жүрөгүңүз ыраазыбы? Сиз өзү ыраазы болосузбу негизи бүгүнкү күндөгү Манас эпосунун тагдырына? Манас эпостун тагдыры Кудайга шүгүр. Колдон чыгып кете жаздаган учур болгон. Ал жанагы мен ЮНЕСКОга долбоор жазганда, бу манасчылык өнөр жок болуп кетсе, эпос өлөт. Эпос кагаз бетинде калышы мүмкүн. Өлүү эпос болуп калат. Мына Илиада Одиссея ошондой. Мен тиги ЮНЕСКОга долбоор жазганда шуну кошо жазгам. Ал кезде ЮНЕСКОнун генеральный директору Япон. Коичиро Мацуро деген. Япон калкы байыркы маданият менен бүгүнкү цивилизованный доордогу маданиятты ириш алка калып, экөөнү тең алып жүргөн эле. Ошон үчүн жанагы шедевр дегенди. Адамзаттын озак шедеврин ошол киши абдан колдоп, бул мындай дүнүйө адамзаттын озак мурасынын шедеври деген нерсени да. Ошондо ушул кишинин учурунда ошо дүнүйө жүзү боюнча 90 долбоор шедевр деп таанылыптыр. 90 көп өлкөдөн. Кээ бир өлкөдөн 2ден 3төн кирип кеткени бар экен долбоор. Өтпөй калгандары толтура албайт. Маселен, жанагы мен түзгөн долбоордон
$49 dolborдун içinden 5 ötkün. Oşon biri. Emi janağı $90 7'ünü UNESCO hazırda hadisleri anan göz karanlısız el aralık jürişte oşonun 7'ünü 97. Şedevrilerden şedevri dep jaralagan. Gilteyen kitap bolup çıktı. Oşonun şedevrilerin şedevrilerin 7'ünün biri bizdiki. Fransız tilinde oşu kitap uyda turat. Fransız tilini жақсы bilgen biri olsa oturdup çıkarsak Кыргызча которуп койсо абдан жакшы болмок. Анан şu жақсы которма şu oluma tiyip edet de. Oşondo. Yanan bunun özü çoğun bizden Kırgız madaniyatı, manasımızda damaz oludu. Bu eldin işi de. Eldin. Men manasçılarız. Ösü adat Kudayga şükür. Biroq men şu manasçılarga daim aytım. Sizler jana dolbor boyunca önör kanallar işlegen 5 yıldan aşık. Oşonda Sakem'in Sayakbay Karalık'tın aytkan manasların videosunu da jazdırıp, audiosunu da jazdırıp bergen. Alar jana jetekçileri, nasatçıları şolar uğuzuş gerek. Bu Sayakbay Karalayıp da aytıp kettiğini emas. Örnek de bu, örnek. Biroq anın aytu madaniyatı, aytu madaniyatını talimat gerekti. Bana bizden yaş ballarımız, yaşımız ama ben daim aytım. Bunlar gömökö, tamaka güç keltirekti. Tamağınlar ayrılar güç keldi. Sizler bana Sakem'den ülgü algılaç. Şundayla. Sizler bana sayıp durup özüңөр dukkula deyim de. Ana şunday bir hareket bolgoyroq jüret da. Bir kalıpta gete monotonluy dep koyatdı emas. Bir kalıpta bir bul eldi taşatı. Sakem Kırgız emas, Kırgız tilin bilbegenlerdi taşatçımız. Ага дагы бир суроода мисалы мына чындыгында ошол 2003-жылы Манас эпосын айтуучулар менен катар сиз жалпы айтуучуларды шедеврдин тизмесине киргиздиңиз да. Анын ичинде Төкмакындар дагы ошол эле учурда дастан айтуучулардын баары ошол айтуучулук өнөрү кирди да. Мындайча айтканда өзбек салттагы адистик музыканын айтуучулук өнөрү кирди да. Анан кийин айтыш өнөрү дагы албетте абдан жүрөгүбүздү кубантат. Сиз ар дайым ошол айтыш өнөрүн колдоп, коргоп, даңктап, мактап жүргөн инсандын бирисиз. Мисалы, канчалык деңгээлде ошол сиз мурунку залкарларды көрө аласыз? Ошол Исмайыл Осмонкул кечеүнкү эле биздин ардактуу эстебес аталарыбызга окшогон көрөсүзбү ушу азыркы балдардан? Дегени айтыштын, эми мына Манас өнөр жөнүндө айттык, айтыштын бүгүнкү акыбалы жөнүндө да бир кеп козгоп берсеңиз. Айтыш деле мындай айтышка кызыккандар деле көбөйөт. Biroq bularga men daim aytam da, ayırıqçı jetekçilerine, bu жалгыз эле айтыш менен өспөйт. Bu dastan degen болот. Sanat degen болот, terme degen болот, Seketbay degen болот, Koşok degen болот, Mактоо degen болот, Mazактоо degen болот. Жанрлар толтурат да. Мына ушунун бардыгын булар өздөштүрүш керек. Мына ошондо жанагы өзүң айткан Osmonkul, Estebes, Kalık, Alımkul, İbray, bana şunday olup da. Bana bunda çalanına aytış, benimle ora olurdu. Alan karasan gebiri, bundan 5-6 ay murdağı dengelindele jürür. O şöyle sözleri menen, eskimdi kuvantalbay. Özleri dile жүдөгөн сөйт да. Антпеш керек. Бул изденүү деген болуш керек. Бул чыгармачылык мындай изденүү токтосо болбой калат. Толго токтоп калгандай болот. Мындай угуп жүрөбүз го, мен толгоп көргөн эмесмин. Бирок токтоп калса жаман болот, кыйналат дейт. Бул ошол изденип көркөм чыгармачылыктын бир рахаты. Çıkarmacılık bu rahat.
Жанагы азап тозок деп бирөөлөр айтат. Жок. Кыйналып, изденип таба албай аттырууну таап алсаң, мындан өткөн рахат болбойт. Жыргайсың да. Ушундай нерсе. Мына тиги жанагы акындардан ушундай, ким аалыда бар ушул касиет, сапат. Мындай дагы бир жери ушу аалы менен тең тайлаша турган ошо деңгээлдеги акындар чыкса деп тилейм да. Анан ошондо тиги да камчыланат да. Тиги да тыбырайт эле да. Анан жалгыз жүрө берсе көп да кечим. Эми антпайт го акыл эстүү деп ойлойм. Ушундай. Дагы бир суроо, ага, буну бербесем да болбойт бул суроону. Себебинде мына Токтогул атындагы сыйлыктын тегерегинде көп уудуу сөз бар, бирок көп жыл жетектедиңиз. Негизи ушул Токтогул атанын атын алып жүргөн сыйлык өзгөчө сыймыктуу сыйлык, өнөр адамдары үчүн өзгөчө бир баа жеткис сыйлык. Негизи эле сыйлык боюнча сиздин оюңуз кандай? Сыйлык калтыруу керекпи же сыйлыктын кереги жок дегендер да бар. Сыйлыкка татыктуу чыгарма жарата албагандар айтат. Бул көркөм чыгарма, анын көркөм чыгарма жараткандар баарын бир калыпта, бир деңгээлде баалап койсо, ал болбой калат. Алар жана койго окшош болуп калат. Өйдө төмөнү бар. Мыктысы бар, ортосу бар, начары да толтура. Калтырыштары да бар. Ошолордун баарын бирдей кылбаш керек. Эми бизде мындай да Токтогул сыйлыгы бул мамлекеттик, көзгө басар, мындай өтө урматтуу сыйлык. Мындай сыйлык болуш керек. Муну жоболору, жобосунда ошонун баары жазылган. Кандай чыгармага берилиш керек. Мөөнөтү боюнча, анан баалуулугу, баркы боюнча ушундай баары ачык жазылган. Анан бизде ал жобо менен эсептешпейт да көбү. Мен мындан 30 жыл мурда мыкты ырдадым эле. Анан мен мыкты ырдагам, аны үчүн бербейт. Жободо жазылуу. Мындан мурунку ийгиликтер үчүн сыйлык берилбейт деген. Учурдагы, Ал бир 3 жыл. 3 жыл, эми 4 жылга айланып калышы мүмкүн. Себеби тиги жана жыйынтык чыга турган жыл кирбейт да. Ошондо эми тазасы 3 жыл. Мына ушунун ичинде. Ушундай бар, анан кээ бирөө догрулмайлар бар. Бул өзү мурун Совет доорунда эле ушул тартип бузулуп калган. Мындай бийлик тарабынан бузулган. ачык айтканда. Ачык эле ошону көрүнүп турат. Баягы көңүлүнө жаккандарга бериш үчүн суроого жазылып турат, суроогуна караган эмес. Маселен, момундай деген жери бар. Бир топ групповой сыйлыкка көрсөтүлөт да. Маселен, бир айыл архитектурный жагынан да Токтогулда болду. Же мына спектакльде эле, кинода эле. Ошондо административный иште жүргөн, мындай жетекчилик кылган, чыгармачыл жагында жок кишилерге сыйлык берилбейт, каралбайт. Эң биринчи сыйлыктан бузулган. Эң биринчи сыйлыкты ыйгарганда бузулган. Ошондо 3 сыйлык деп жазылып турат. 3 сыйлык. 5ти беришкен. Биринчи берилгенде. Биринчи берилген. Бузган. Баягы сакалдуулугун устукан бергенде кылганда. Биринчи баягы жашыруун добуш бюллетенди ачканда жалгыз Рыскулов өткөн. Рыскулов Акылбек менен атандагы королдөрдү аткарган үчүн көрсөт. Ошол өткөн, калгандар өтпөй. 3 жолу
добуш берүүнү 3 жолу кайталап атып анан 5-те өткөрүшкөн. Анан ошондон баштап эле анан бузула берген. Кийин анан оңолду анан. Анан мен келгени Сиз сен келгени оңодуң. Мен оңодум. Эме сыйлыктын баркын көтөр. Сыйлыктын баасы жогору. Баягы мурунку 7 жыл эме Совет кулагандан кийин 7 жылдан ашып албай калды. Анан кайра түзүштү. Баягы мурунку сыйлык жаңы биздин сомго айлантырса 3 эле 1000 болуп калат. Анан мен өкмөткө жаздым, жогорку кеңешке жаздым. Бул аз көбөйтүп бергиле. Жогорку кеңештин жана комитети колдоду, өкмөт ооз-2 колдойт, жок. Анан бир жолу айтты, эме сиз сыйлык ыйгарыңыз. Жана 3000 мененби? Десем ыйгара бериңиз, ыйгарбайм деп. Андан көрө таптакыр алып салгыла деди. Жолусу көбөйткүлө. Эме илим техника деле ыйгарды дейт, алардыкы да 3000. Болгондо да 10 киши ыйгарды. Эми алардын өзүнүн жумушу. Илим техника дагы бир жолу 3000 берди. Мен берген жокмун, болгон жок. Ошентип отуруп анан мен сураган сумма болгон жок, 10 миңге көтөрүштү. 10 миңден анан эптеп отуруп 50 миңге көтөрттүрдүм. Айтмай, мага кереги жок. Мен сыйлыкты амурда эле алгам. Бирок сыйлыктын маркы болуш керек. Ана гезиттин редакциялары азыр мындан көп берип атат. Мен отуруп анан кийин 100 миңге чыгат. Азыр эми 100 миң. Бул деле эми баягы 3 миңден кантип дурус болбосун. Ооба. Ага дагы бир суроо, ошо негизи эми баягы өмүр өтүп атат, баягы жашоодо эми ар кандай жакшы жаман нерсе бирге жүрөт дегендей. Негизи эле ушул кыйын өнөр дүйнөсү өтө кыйын, өзүңүз айткандай, жоопкерчиликтүү дагы, ошол эле учурда абдан маанилүү дагы. Бир бармагыңызды тиштеп кейиген убактар болдубу? Негизи эле баягы эми сиздин баягы кандай айтсам, характериңиз десем да болот, абдан ачык айтасыз. Кээде катуу күйгүзүп да айткан учурлар болот, көп учурда макул болбогон учурлар болот. Ошону кээде ойлойсузбу дейм да, эми өмүр дегенде бул да бир өрнөк да. Өнөр адам кандай болуш керек? Же биз деле кээде катуураак айтып коюп, өкүнүп калган учурларда ойлоп каласың да, анан унчукпай эле койбой депчи. Жок, мен туура айтсам өкүнбөйм. Анан мындай Кудай жалгап көпчүлүк учурда туура болуп калат. Жок, кээде туура айтсаң деле элге жакпайсың да. Эми жакпашын билип эле турам, бирок жакпайт эле деп анан жакпайт эле деп унчукуп калсаң өзүңдүн ыйманыңды жейсиң да. Мына кыргызда айтылат. Учуру келгенде айтпасаң сөзүн атасы өлөт. Бул эми укмуш эле сөз. Бул биздин ата бабалар ушунчалык акылдуу, анан эмне үчүн биз акылсыз болуп калганыбызды мен эмгиче түшүнбөйм. Дайыма мен өзүмө суроо берчү болдум. Мен киммин? Мына ата бабадан эмне жукту мага? Эмне үчүн аз жугуп атат? Эмне үчүн мына макал лакаптарды алып көрсү. Ар бири бир чоң роман, Ар бири мааниси кандай? Мааниси жагына. Мааниси жагына. Анан эми ошончонун баарын бир киши отуруп алып чыгарган жок. Элдин акылмандуулугу, элдин кыраакылыгы, кемеңгерлиги. 50 жылда эл жаңы дегендей, мүмкүн сиз айткандай ошол таза муун келаткандыр. Кудай буйруса биз ошого тилек кылалы. Биздин да ошо эфирибиз соңуна чыгып баратат. Ага, сиздин ар бир айткан сөзүңүз, сиз менен аңгемелешүү албетте абдан кызык, абдан керектүү, абдан маанилүү. Ушу элиңизге айта турган бир омоктуу ойлоруңуз болсо, кеңешиңиз болсо, каалоо тилегиңиз болсо, кайрылсаңыз болот. Мен дайыма эле айткым келет да. Бул кыргыз дээринде мыкты эл, мындай ар намыздуу, кенен, сараңдыры жок, айкөл, кайрымдуу,
мындай ачык. Мына ушуну көчмөндөр көрдүңөр го? Көчмөндөр оюнду. Мына бүт кыргыздын баары бир кыргызда, бар аялы дагы, эркеги, баласы, кызы, келини, уулу. Мына бул кыргыздын дээриндеги мыкты сапатын мына көчмөндөр оюну көрсөттү. Илгери Манастын 1000 жылдыгында да ушундай болду. Көчмөндөрдүн биринчи оюнунда да ушундай болду. Бирок тарагандан кийин эле унутуп коебуз мыкты сапатыбызды. Үйгө барып, баягы үйдөгү кесмебизден бир толтура кесени ичкенде эле баягы оюндун учурундагы ачылган көзүбүз кайра жумулуп калат. Бул эмнеси? Ошону жанагындай сонун нерсени эстей жүрүш керек да. Ошону унутпасак, бул жакшы сапатты унутпасак. Мына биз бала кезде жана чоң энем мындай жомокту, анан эр табылдыларды көп айтчу. Ушу өткөн мыктылардын мыкты сапатын көп айтчу. Ошо мыктылыгынан кылымдар бою аман эсен келатканбыз. Барктаган нерсени барктаганбыз, баалаган нерсени баалаган эл. Ошон үчүн ошо мыкты эл экенибизди унутпасак, ошо жана ар бирибиз Кыргызстан жыргалы менин жыргалым. Кыргызстандын кууралы менин кууралым. Кыргызстандын жыргалы үчүн жана аябай эмгектенели деген тилек менен жашасак, аракет менен жашасак, сөз жүзүндө эмес, иш жүзүндө. Анда баары жакшы болот. Бизден мыкты эл болбойт. Чоң рахмат Бексултан ага. Өзүңүз айткандай, ушундай жанагы жогоруда белгилегендей кылымдардан бери ушул жан дүйнөбүзгө ушунчалык руху да бийик, туусу да бийик болгон ушу Манас эпосундай өнөрдү сактап келген улуу эл катары ошол улуулугубузду дагы мындан ары да сактап, ааламдын жазуучусу Айтматов айткандай күндөн баягы ар күн адам болуу керек экендигин эске алуу менен иш алып барсак баары жакшы болот деп ойлойм. Сизге абдан чоң рахмат. Ушунчалык бүгүн убактыңызды бөлүп дагы бир жолу келип, ошо сонун ойлоруңузду бөлүшүп, бүгүнкү күндөгү көйгөйлүү маселелерди айтканыңыз үчүн чоң рахмат. Ден соолукта болуңуз, бар болуңуз. Айтканың келсин. Баары Баарыбыз эсен соолук. Чоң ийгиликтер болсун. Ардактуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биздин көрсөтүүбүз аягына чыкты. Бүгүнкү биздин көрсөтүүнүн мейманы Кыргыз Республикасынын баатыры, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, ардактуу агабыз, заманыбыздын залкар инсаны Бексултан Жакиев агабыз болду. Саламатта калыңыздар.